Астанадагы Сүйүүчүлөр театрлар фестивалынын коноктору табышмактар менен жомоктор дүйнөсүнө туш болушту. Алиса Кереметтер дүйнөсүндө жомогундагы Калпакчан бардыгын чай ичүүгө чакырып, көз ачык сыган аял каалоочуларга тагдырын айтып берип жатты. Бул жерде эң шайыр сүрөтчүдөн портрет тапшырык кылууга дагы мүмкүн болду. Булар башкаладагы театрдын жаш артисттери. Дал ушул топтун демилгеси менен Астанада биринчи жолу аталган фестиваль уюштурулду. Любительские театры, в городе ничего нету для любителей. Шаарда сүйүүчүлөр үчүн эч нерсе жок. Ошол себептен биз театралдык кесипкөй фестивалдар болгон соң сүйүүчүлөрдүн фестивалындагы уюштурууну чечтик. Анткени өздүк көркөм чыгармачылык жашашы керек. Жана менимче кесипкөй эмес артисттер өнөрүн көрсөтүүсү эң сонун көрүнүш. Потому что самодеятельность она должна жить. И мне кажется, это круто, когда непрофессиональные актеры отдаются полностью. Фестивалга Орусия Федерациясынын курган шаарынан Эркин көз караш жаштар театры конок болуп келди. Анын репертуарында бир нече оюндар бар. Башкаланын көрүшүлөрү үчүн труппа драматург Сара Кейн тууралуу спектакльди даярдашкан. Эгерде көпчүлүк театрлар анын авторлугундагы оюндарды коюшса, кургандыктар спектакльди анын бала чагына арноону чечишкен. Пока театр не стал. Театр адамдын кесибине айланганга чейин ал өзүнүн жаратман, тарбиялык милдетин аткармакчы. Балдар, өспүрүмдөр, жаштар ага жакын болуп, таза жана ачык болушат. Кесипкөй театрдын Сүйүүчүлөр театрынан айырмачылыгы мына ушунда. Подростки, студенты, они как-то ближе, чище и открытие, что ли. Мне кажется, это основное отличие любительского театра от профессионального. Көбүнчө Сүйүүчүлөр театрында өспүрүмдөр ойношот. Театралдык ийримдерге алар тайманбас болуп, актерлук сапаттары менен өнөрүн өрчүтүү үчүн келишет. Бул жерге кокустан келип калгандар дагы бар. Актерлуктун кесипкөй жолун бардыгы эле тандашпайт. Кимдир бирөө кийин башка кесиптерди тандап, Сүйүүчүлөр театры хобби катары калат. Почти 4 года назад 4 жыл мурда мектеп жашында жетелек балдар жаңы жыл алдындагы балатада оюн көрсөтүүлөрү керек болгон. Биз чогулуп даярдана баштадык. Ошентип биригип акыры биздин театрды негиздегенбиз. Биздин жаштар театры бир чоң үй бүлөдөй. Биз чогулуп жаңы нерселерди ойлоп таап даярданабыз. Биздин көп даяр спектакльдерибиз бар. Ар түрдүү фестивалдарга катышып турабыз. Бул бизге абдан жагат. Что-то, и это все очень интересно. Вот у нас уже много спектаклей, мы ездим по разным фестивалям. Нам это все очень нравится. Фестивалдын дагы бир коноктору Рудный шаарынан келген музыкалык элдик театры. Бул топ 10 жылдан ашык убакыттан бери өнөрлөрүн көрсөтүп келишет. Алар окуучулар ордосунун ичинде негизделгени менен көп жылдан бери өз алдынча театр катары өнөрлөрүн көрсөтүп келишет. Актерлор ар түрдүү фестивалдарда бир нече рет жеңүүчү болушкан. Астанада өткөн иш-чарада алар Орфей жана Эвридика аттуу өзгөчө мюзикл коюшкан. Жаш артисттер байыркы гректердин жашоосун заманбап турмушка ыңгайлаштырып көрсөтүшөт. Наш мюзикл о любви, то есть мы... Биздин мюзикл сүйүү тууралуу. Биз кооз жомоктор менен шаңдуу спектакльдерден четтеп, олуттуу темаларды ойноого кириштик. Балдар дагы жакшы даярдыкта. Андыктан жакшы оюн болот деген ишенимдебиз. Окуя күдүк сезилиши мүмкүн, бирок биз аны абдан өзгөчө негизде көрсөтүүгө аракет жасадык. Бул оюн бардык урактагы көрүүчүлөргө кызык болот деп ишенебиз. Биздин театр 12 жашта жана топтун курамы ал негизделгенге чейин эле түзүлгөн. Башындагы курам ушул күнгө чейин бизден кетпестен иштеп келишет. В принципе, был составлен в самом начале формирования театра, и они вот 12 лет, грубо говоря, с детского сада, уж до сих пор как бы никто не уходит. Фестивалда жаш артисттер чебер актерлордун мастер-класстарына катышуу мүмкүнчүлүгүн алышты. Атайын мейман катары Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Сергей Матвеев дагы келди. Балдар актер үчүн эмне эң маанилүү экендигин билишип, ролго киришүү менен түрдүү эмоцияларды чагылдырууну үйрөнүштү. Люди, которые очень... Бул жерде сахнаны сүйүп, анда өнөрүн көрсөтүүнү жактырган адамдар келишет. Бул азыркы күндө өтө популярдуу болууда. Адамдарга жашоодо эмоциялар жетишсиз болуп жатканы шекилдүү. Биз чыныгы турмушта дайыма кайдадыр шашып, чуркап жүрөбүз. Ал эми бул жака келгенде таптакыр башка адамды чагылдырып ойнойсуң, башкача ойлоно баштайсың. Ошол себептен учурда Сүйүүчүлөр театры өнүгүүдө. Процветают. Сүйүүчүлөр театры өзүнүн көрүүчүлөрүнө ээ. Мындай топтор кесипкөй болушпаса дагы, алардын аракети тажрыйбалуу артисттерден кем эмес. Эң кызыгы бул жерде искусствону, театрды чындап сүйгөн адамдар жаратышууда.